Күндүн маанилүү жаңылыктар менен Жалбырак ТВ каналынын бүгүн программасы. Студияда мен Тимур Владислав. Саламатсыздарбы? Алгач чыгарылыштын кыскача мазмуну менен таанышып алыңыздар. Экс-президенттин кол тийбестигинен ажыратуу демилгеси коомдук талкууга коюлду. Парламент депутаттары бул маселени чечүү алдында турушат. Мурдагы мамлекеттик бажы кызматынын жетекчиси Нурбек Айбашевдин үйүн тинтүүдөн кийин бажычылардын байлыгы коомчулукту кызыктырууда. Бир кезде Өмүрбек Текебаев Албек Ибраимовдун дастан ишканасындагы кылык жоруктары тууралуу билдирүүсү бүгүн чындык болуп чыкты. Өкмөт башчы Мухаммедкалый Абылгазиев бүгүн 31 майда көз каранды эмес мамлекеттер шериктештигинин өкмөт башчылар кеңешинин кезектеги жыйынына катышуу үчүн Душанбе шаарына барды. Бул тууралуу президенттик аппарат кабарлады. Аэропортто өкмөт башчыны Тажикстандын премьер-министринин биринчи орун басары Саид Давлатали тосуп алды. Өкмөт башчылардын кеңешмеси эртең 1 июнда өтөт. Анда премьер-министрлер КМШ алкагындагы экономикалык жана гуманитардык багыттагы кызматташтык боюнча сүйлөшүүлөрдү өткөрөт. Экс-президенттердин кол тийбестигин алуу тууралуу мыйзам долбоорун коомчулук активдүү талкуулап жатат. Көпчүлүк 2010 жылы кабыл алынган өлкөнүн баш мыйзамында экс-президент наамы мыйзам катары жазылат деп гана жазылган. Ал эми кол тийбестик макамы бир дагы беренеде жоктугун белгилешүүдө. Демек экс-президент дагы катардагы жаран катары мыйзам алдында бирдей укукка ээ. А бирок депутаттар Конституцияга таянып, ошонун негизинде мыйзамга өзгөртүү киргизсе болбойт беле. Мыйзам долбоорунун демилгечилери буга жооп беришти. Экс-президенттердин кол тийбестигин алуу боюнча мыйзам долбоору коомдук талкууга коюлду. Анда экс-президенттин укугу жогорку кеңештин депутаттарынын укуктары менен теңдештирилген. Ага ылайык оор кылмышка барганы аныкталган учурда экс-президенттин кол тийбестигин алуу жогорку кеңештин депутаттарынын көпчүлүгүнүн колдоосу менен ишке ашырылат. Бирок азыр биз жашап жаткан Конституцияда экс-президенттин кол тийбестиги каралбаганын биринчилерден болуп, Конституциянын атасы Өмүрбек Текебаев абактан 24 КЖ булагына маек берип билдирди. 2005 жылы Акаевдин авторитардык режим кулаткан элдик революция болду. 2005 жылдагы революциянын башкы талабы авторитардык системаны демонтаж кылуу жана Акаев жана анын айлана тегерегиндегилерди жоопкерчиликке тартуу болгон. Андыктан 2006 жана 2007 жылдардагы конституцияларда экс-президенттин кол тийбестик институту жокко чыгарылган. 2010 жылдагы революциядан кийин кол тийбестик маселеси дагы деле актуалдуу болчу. Ошол кезде конституциялык кеңешме Кыргызстанда кол тийбестик болбошу керек деген чечим кабыл алган. Конституция айрым кызматтагы жактарга президент, жогорку кеңештин депутаты, соттор үчүн абсолюттуу кол тийбестик эмес, салыштырмалуу кол тийбестикти карайт. Бул категориядагы жактарга аларды кылмыш жоопкерчилигине тартуу үчүн, алардын ишмердүүлүгүнүн көз карандысыздыгына кепилдик үчүн атайын татаалдаштырылган тартип каралган. Мен дагы бир жолу белгилеп койгум келет. Кыргызстанда абсолюттуу кол тийбестик эч кимде жок. Кайталайм, айрым кызматтагы жактар үчүн аларды кылмыш жоопкерчилигине тартууда атайын тартип каралган. Экс-президент үчүн аны жоопкерчиликке тартууга Конституцияда андай атайын татаалдаштырылган тартип каралган эмес. Экс-президенттин кол тийбестиги Конституциянын бир да беренесинде жазылбагандыгы тууралуу Текебаевдин пикирине коомдук ишмер, экс-спикер Ишенбай Кадырбеков дагы кошулат. Эгерде факты болуп иш козголуп, Атамбаевди жоопкерчиликке тартуу үчүн ушул мыйзамды сунуштоо керек болсо, анда аны жөнөкөй жаран катары эле сотко берип, сот чечим кабыл алып, ишин караганга мыйзам жол берет дейт ал. Биздин конституциянын өзгөчөлүгүндө Америкалардын башка мамлекеттердин түз аны колдонууга мүмкүнчүлүк бар. Бул конституциянын өзүндө жазылган. Түз соттагы конституциянын статьясына эмесинде жок, 6 статья болуш керек, билемиз. Ошол негизинде карап эле соттоп койсо укугу бар толугу менен. Конституцияда мындай бирок 2 статья бар. Бир статья барлык Кыргызстан жарандары сот алдында жоопкерчиликке бирдей жооп берет деген эң негизгиси тууралуу. Бирок деп туруп андан кийин башка статьяларда айтылган жогорку кеңештин депутаттарына кол тийбестик берилет, айрым учурларда президентке, анан сотторго айрым учурларда кол тийбестик берилет деп
Юристтердин айтымында кол тийбестик макамы ээлеп турган кызмат абалына жана ыйгарым укуктарына берилет. Ал эми экс-президент эч кандай кызмат орун ээлебейт жана функцияларды да аткарбайт. Ал катардагы жаран болуп саналат. Конституциянын өзүндө жазылып турат да, ушул конституцияга карама каршы келген или туура келбеген мыйзамдардын баары колдонулбасын, туура келген жеринен гана колдонулсун деп турат. Анан бул жерде баягы туура келбегенден кийин бул мыйзам колдонууга жатпайт. Бирок буну юридикалык жол менен жокко чыгарыш керек. Ошон үчүн менин оюмча депутаттар ушул мыйзамды конституцияга дал келбейт деп эле жокко чыгарып койсо эле ошо менен кол тийбестик алынып калат да. Көптөгөн мамлекеттерде, демократиялык укуктук мамлекеттерде экс-президенттердин кол тийбестиги жок. Мамлекет ошо урматтап, кылган кызматын урматтап, кандайдыр бир кепилдиктерди баягы мамлекет тарабынан камсыздоо берет да. Кол тийбестиги жок. Ошон үчүн менин оюмча биз деле ошол жол менен барышыбыз керек дагы. Конституцияда жок болгондон кийин кол тийбестиктен баш тартышыбыз керек. Ошол 2010-жылдын 27-июнда кабыл алган конституция жана 2016-жылда кабыл алынган конституциядагы жаңы конституцияда нормада турат. Экс-президенттин статусу бул 67-берене. Өзүнчө мыйзам менен белгиленет деп. Бизде 2003-жылы кабыл алынган президенттин ишмердигинин кепилдиктери жөнүндө деген мыйзам бүгүнкү күндө иштеп жатат. Ал 2003-жылы кабыл алынган. Ошол бойдон түзөтүү оңдоо киргизилбептир. Ал жерде 2010-жылга чейинки конституцияда президент жал конституциянын гаранты жана эркиндик адам укуктарынын гаранты деген нормалар бар эле. Бир нече норма. Бүгүнкү күндөгү 2010-жылдан кийинки конституцияда андай укук жок. Демек, жанагы мен айткан президент ишмердигинин кепилдиктери деген жөнүндөгү мыйзамдын көп беренелери азыркы конституцияга карама каршы келет. Ошондуктан биз азыркы конституция менен аталган мыйзамды шайкеш келтирүү максатында долбоорду иштеп чыктык. Талкуудагы мыйзам долбоорунун экс-президенттердин кол тийбестигин алуу тууралуу 12-берене коомдук талкуудагы сунуш пикирлер дагы эске алынып, өзгөрүшү мүмкүн. Ал арада Коопсуздук кеңештин катчысы Дамир Сагынбаев маалымат жыйында экс-президенттин кол тийбестигин алууну 120 депутат же президент эле чечип кое албайт деп чыкты. Анын пикиринде референдум өткөрүлүп, жалпы эл тандашы керек. Но как член Совета Безопасности, я думаю, что данный вопрос нуждается в дополнительной проработке. И, соответственно, в случае принятия этого решения нужно эту инициативу обсуждать уже, как бы сказать, всем народом. Это не должно быть принято решение 120 депутатами, либо одним президентом. Это должно быть принято не коллегиально, а именно в ходе референдума. Коопсуздук кеңешинин катчысынын бул пикиринен кийин коомчулук референдумга шылтап Атамбаевди коргоо аракети башталдыбы же референдум аркылуу дагы бир жолу конституцияны өзгөртүүнү болжоп жатышабы же бийлик Атамбаев менен жарашып алып Атамбаевди жоопкерчиликке тартпайбыз деп жатышабы деген суроолорду кое баштады. Эске салсак, ТЭЦ чуусунан кийин Жогорку кеңеш экс-президенттин кол тийбестигин алуу мыйзамын иштеп чыгууну тиешелүү комитетке тапшырган. Атайын кызмат мурдагы мамлекеттик бажы кызматынын жетекчиси Нурбек Айбашевка кылмыш ишин козгоп, үйүн тинтүүгө алган видеосу коомчулукта кызуу талкууларды жаратты. Ага улай бажы тармагындагы коррупцияга кайрадан талкууга алынып, жетекчилер алмашты. Анткени менен жаңы жетекчилер бажыдагы жемкорлуктун тамырын кыркалышабы. Себеби жаңы дайындалган бажычылары дагы мурда коррупцияга шектелип, азыр тергөө иштери жүрүп жатканы парламентте каңкууланды. Акыркы учурда бажы тармагындагы коррупция уламдан улам ашкере болуп жатат. Жакында эле мамлекеттик бажы кызматынын мурдагы жоопту кызматкери Нурбек Айбашев 166 миллион сом мамлекетке зыян келтирди деген жүйө менен камакка алынды. Жөнөкөй эле бажы кызматында ашып барса айына 20 миң сом маян алып эмгектенген адамдын көз жоосун алган хан сарайда жашагандыгы жана ал хан сарай кымбат баалуу эмеректер, буюмдар менен толтурулгандыгы коомчулукту таң калтырды.
Ошондон улам жемкорлуктун чордону бажы тармагында экендиги коомчулук үчүн жашыруун эмес болуп калды. Эксперттердин баамында бажы тармагынан жылына 49 миллиард сом акча түссө, анын 15 миллиард сому сол чөнтөккө соморулуп келет. Мындан улам бажы тармагынан байыгандардын катарында жалгыз эле Нурбек Айбашев эместиги айтпаса да айкын болуп турат. Десятки миллиардов там ворует и до сих пор ворует. Жаңы келген Кулматов айтты, жылдын аягына мен 50 миллиард бюджетке 50 миллиард берем деді. Азырғы жаңы келген жоқ, 50 миллиард бере албайм деп. Аларда мындай система бар. Любой Кытайдан келген товар тыйын. 10 секунд қошып қойғыла. Сіз вот ушул тиги кошелектин вагыдан берили болуп кел жатат да. Эмне үчүн прокуратура ушу менен силер досконально чекит койбойсуңар ушу таможняга? Мына бир эле центральный таможнянын үйүнү көрүп атасыңар, өлдү дегенде 5 миллион долларга курулган үйдү көрсөтүп атат. Силер мурдагы Райым Матраимов дегендин үйүнү көргүлө, андагы ага чейинки директордун үйүнү көргүлө, ар бир таможнянын үйүнү текшерип көргүлөчү. Өздөрүнө катталган эмес, бирок жашап аткан үйлөр ошолордуку да. Албетте Атамбаевдин доорунда күлдөп өскөн коррупцияга азыр гана катуу күрөш башталды. Анткени Сооронбай Жээнбеков Коопсуздук кеңешинин 8 февралда өткөн жыйынында укук коргоо органдарынын жетекчилерин контрабанданы калкалайт деп сындаган. Бюджетке миллиард деген сомдор түшпөй келүүдө. Салык бажы тармагында жана өлкөнүн сырткы соода чөйрөсүндө чоң резервтер бар. Бирок көмүскө схемалар аркылуу миллиардтан каражаттар бюджеттен сыртынан кетүүдө. Бюджетке каражаттын түшпөй жатышына биринчи кезекте фискалдык органдардагы коррупция себепкер. Бирок укук коргоо органдары катышпаса, мындай көмүскө схемалар эч качан ишке ашпайт. Өлкө башчысы жемкорлук күч алганын айтып, жер сабап отурганда бажы тармагында бир топ кадрдык алмашуулар болду. Айтсак, бажы башчылыгынан Кубанычбек Кулматов кеткен соң, өкмөт башчы Мухаммедкалый Абулгазиев мамлекеттик бажы кызматынын жетекчилигине Алмаз Оңолбековду жана орун басарлыгына Шамил Бердалиевди дайындаган. А бирок премьер-министр Абулгазиев артык кылам деп тыртык кылдыбы деген суроо өзүнөн өзү жаралат. Анткени бажыны башкарам деген үлкөндөрдүн үстүнөн кылмыш иши козголуп, тергөө иштери жүрүп жатыптыр. Номер 150-18-61 3-4 статьямен отырған Шамил Бердалиевке 20 миллион сом ущерб. Неправильная растаможка. Машинаның орнына тракторлерді растаможка қылған бойынша. Интернетке шыққан. Қандай білбейсің? Жоқ, бұл иш бойынша иш жүріп жатат. Жаңағы жүк тасушы машиналарды киргизип, башқа жаңа сіз айтқандай трактор деген ставканы, таможенный ставканы применять қылып, жаңа мемлекетке зыян келтірілген факт бойынша иш қозғалған. Коррупция бойынша. Ал бойынша тергөө амалдар жүрүп жатат, бирок ай угузулу элек. Тергөөнүн жыйынтыгы менен ай угузулуп, мыйзамдуу чечим кабыл алынат. Силер ай угузулук болсо да премьерге угузуп койгула да, кылмыш иши козголуп аткан адамга кантип кызматка отуруп болсуңар. Куатбек Алчевич, эске алыңыз. Албетте адамдын коррупционер же кылмышкер экендигин сот аныктайт. Бирок бажы тармагын башкарууга артынан сөз ээрчибеген таза адамдан уучубуз куру калганбы деген суроо баш катырат. Кылмыш козголгон, тергөө жүрүп аткан адамды чоң кызматка коюу менимче ал абдан чоң катачылык. Өкмөт ошонун баарын караш керек. Эмне үчүн нааразы болот элдер? Ушундай кылмыш козголгон, кылмышка шектүү адамдарды кызматка коюп атса, буга депутаттар дагы, эл дагы нааразы болот. Бизде таза адамдар толтура. Алып келем, кызматка коем десе, сөзсүз кылмышкерлерге мындай күнөөбүз түшүп калбаш керек деп ойлойм да. Жемкорлук менен күрөшүүгө өлкө башчысы өзү киришип жаткан соң, кол ирисине тартпай, кадрдык саясат калыс жүргүзүлүп, коррупция менен күрөшүү адилет болот деген үмүттөр чоң. Себеби Кыргызстандын сызга отургузуп, миллиарддаган карызга батырган мите курттар дагы эле ордону ээлеп, майлуу сүттүү кызматтарды өрдөп жүргөнүн жөнөкөй жарандан өлкө башчысына чейин байкап турары талашсыз. Кечээ Улуттук коопсуздук комитети Албек Ибраимов Дастан заводун башкарып турганда өлкө казынасына $500 миллион чыгым келтирген келишим боюнча кылмыш ишин козгоду. Бирок 2010 жылдан кийин Дастан заводун башкарып келаткан Атамбаевдин адамдарынын шектүү иштери булган эмес. Укук коргоо органдары көңүл бөлчү жагдай тууралуу кийинки сюжет. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети Бишкек шаарынын мэри Албек Ибраимов Дастан заводун башкарып турганда мамлекетке $470 миң чыгым алып келген келишим түзүлгөн деп кылмыш иши козголду. Бирок Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаевдин 2 жыл мурун айтып чыккан Дастан заводундагы коррупциялык иштердин жанында бул иш шоуна эшпейт.
2010 жылы 7 апрелдеги революциядан кийин Максим Бакиев достору аркылуу ээлик кылган Дастан заводу улутташтырылган. Ошол күндөн ушул күнгө чейин Дастан заводун экс-президент Атамбаевдин жакындары, достору башкарып келет. Дастан заводу суу астында жүрүүчү уникалдуу Шквал деген ракета чыгарат. Анын Ысык көлдө Улан деген ракеталарды сыноочу полигону бар. Максим Бакиев убагында Улан полигонунда жаткан 21 торпеданы Индияга сатып пайда табуу үчүн Дастан заводуна алып келет. Бирок 2010 жылы революция болуп кетип, ал торпедаларды сатуу шыбагасы заводду революциядан кийин башкарууга алган Атамбаевдин адамдарына тийген. Кыргызстанда уникалдуу аскер заводу бар. Ал жерде Шквал деп аталган дүнүйөдө аналогу жок тез жүрүүчү торпеда иштелип чыкчу эле. Анын Кыргызстанга курулуп калуу тарыхы дагы бар. Ысык көл дагы акыркы ролду ойлогон эмес, анткени Ысык көлдө ошол торпеданы сыноочу полигон болгон. Максим ушундай уникалдуу заводду өзү достору менен бирге акциясын сатып алып, аскер контракттарынан, согуштук контракттардан эбегейсиз байлык тапкысы келет. Же болбосо орустардын аскер ведомстволоруна кымбат баада саткысы келип, муну 10 жылы 50%-ден ашыгын алар өз колуна алып койгон болот. 2010 жылдан кийин Дастан заводун башкарууга алган Атамбаевдин адамы Сергей Даниленко баягы Максим Бакиев сатууга даярдап жаткан 12 торпеданын эскирген 2 жабдыгын Улан полигонундагы айрым маалыматтар боюнча эски жабдыктар менен эле алмаштырып коюуну чечкен. Бирок Максим Бакиев торпедаларды Дастан заводуна Улан полигонунан түз бекер алып келсе, бул жолу Даниленко ортомчу Сервиском деген фирма аркылуу алып келүүнү башкы инженерине тапшырган. Ошентип Дастан заводу өзүнө караштуу Улан полигонунан ортомчу фирма аркылуу 12 жабдыкты 16 миллион 920 миң сомго сатып алган. 2010 жылдын аягында Дастан заводундагы бул шектүү ишти башкы прокуратура текшерүүгө алат. Директор Даниленко менен башкы инженер Удотту суракка алганда өтө кызык жагдайлар ачыкталган. Бирок кийин бул кылмыш иши белгисиз себептер менен жабылып калган. Даниленко Уландын жетекчилери менен сүйлөшүп, бизге торпедага анын головкасынын элементтери, гироскопическая установка, релейный установкалар керек деп, алардан бекер бересин деп сүйлөшүп алат. Бирок ошону түз алып бекер Дастанга алып келбестен Сервиском деген ортомчу фирма аркылуу алып келип, 16 миллион сом котормок, 13 миллион сомун которуп, ал да сол чөнтөккө кирип кетет. Ошол акчаны дагы СДПКнын шайлоо компаниясына берген биз деп алар жарыялашкан. Бул эми торпеда абдан секретный бул изделие. Мунун ар бир детали КГБнын көзөмөлүндө. Ошондо Удот Дастандын техникалык директору мен муну бере албайм Сервискомго. ГКНБ бизди карап турат. Эртең мен жооп берем дегенде Даниленко жогору жак менен сүйлөшүлгөн. Бул партиянын шайлоо компаниясына керек болуп атат. Кол кое бер деп кол койдуртуп, ошол торпеданын элементтерин Сервискомго берип, Сервиском жанагындай 13 миллион сомду алып кетип атат. Бул афера мындай далилденген, ушунун катышуучулары Удот жана башкалар өзлөрүнүн көрсөтмөлөрүндө ал акча СДПКнын шайлоо компаниясына кеткен деп айтышты, бирок шектүү жол менен кийин бул жабылып калды. Ал эми Удот 10-жылы жумуштан кеткендин ордуна, камалгандын ордуна 11-12 жылы кызматынан чоңоюп, Дастан акционердик коомунун башкармачылыгынын мүчөсү болуп, Албек Ибраевдин орун басары дагы болуп, 13-жылга чейин мындай иштеп жүрдү. Мына бул кокусунан дал көлүү эмес деп эсептейм мен. Адатта кылмыш кылган адамды камайт. Камай албаса дагы тиешелүү жазасын алат. Бул киши өткөрүп койгондой, бийликтин сырын, секретин билгендей, ээн эркин жүрүп кызматынан көтөрүлгөндүгүн өзү көп нерседен кабар берет. Дастан заводу улутташтырылгандан кийин Атамбаевдин адамдары жасаган шектүү иштер бул гана эмес, эмнегедир улутташтырылган Дастан заводунун көлдөгү пансионаттары кошо улутташтырылып, бирок заводдун ажырагыс бөлүгү Улан полигону улутташтырылбай калган. Кийин Албек Ибраимов торпедаларды саткан соң 169 миллион сомго бул полигонду сатып алган. 10-жылы революциядан кийин убактылуу өкмөт
Дастан акционердік қоғамының 50%-ін, 51,4%-ін ұлыпташтырады. Кейінчерек 98%-ін ұлыпташтырады. Бірақ, шул Дастандың айрығыс бөлігі болған, олан акционердік қоғамы ұнытта қала береді. Ал олан акционердік қоғамыдағы Шершов арқылы Максим Бакиевтің ішқанасы болған. Мынау шул жерден шек жаралады да. Емін үшін Дастанды алып, анын Қойташ менен Солнечный берег деген пансионатын алып, уникалдуу полигон улан улутташтырылбай қалды. Бұл жерде шул коррупциялық элементтер бар деген мен шегім бар. Анткени кийинчерээк ошол торпедалар сатылгандан кийинчерээк Албек Ибраимов торпедаларды Индияга сатып, андан 12 миллион доллар кабыл алгандан кийин Шершовдон 50,4%-ини 164 миллион сомго Дастанга сатып алат. Bir акциянын баасы 6,6 сом болсо, 6 сом 60 тиын болсо, Албек Ибраимов Шершовдон bir акцияны 1013 сом 85 тиындан сатып алат. Анан Шершов ал акчаны мындай мен көрбөдүм деп айтып жүрөт деп тагын мен угатам. Сергей Даниленкодан кийин Дастан заводун башкарууга Атамбаевдин эң жакын адамы Албек Ибраимов келген. Максим Бакиевдин учурунда сатууга даяр болуп калган торпедалар дал ушул Албек Ибраимовдун учурунда Индияга сатылган. Анын учурунда Дастан заводунун 2,5 гектар жери Алмазбек Атамбаевга кандай жол менен тийип калгандыгын кыргызстандыктар жакшы билет. Ибраимов Албек Сабирович, бул Атамбаевдин баласынан да жакын киши. Он роднее, чем собственный сын. Атамбаев. Всю его сознательная жизнь связана с Атамбаевым. Поняли, да? Тогда он был председателем правления. Вот, член правления, он председатель. Другой член, некий Ниязбеков Асылбек, генеральный директор ОСО Автомашэнерго дейді. Автомашэнерго бұл Атамбаевтікі да. Өзінің қол алдындағы қызметкерлері мына правление деген. Иш жүзінде Атамбаев өзінің адамдар арқылы Дастанды жетектеп башқарып атқан Турбаев. Бешенен өкі, мына біреу вакансия деп тұрады, біреу вакансия деп тұрады өкі. Мына бұл дағын Автомашэнерго. Қырғыз Автомаштан келішкенде. Көпчілігі. Алар шешім шығарып отыр. Аны бекітіп береді совет директоров. Келгі совет директоров кім бар екенін қарап көрелік. Председатель Васильев Юрий, генеральный директор ОСО Автомаш радиатор. Атамбаевтың заводын ишканасын башкарган адамдар. Ошолар жанагындай чечимди чыгарып атат. Окуюп аркылуу, Албектин аял аркылуу президентке ошол жерди чыгарып беришти. И бергенде дагы кандай кылып атат? Мынакей шашылыш 2 күндө. Булар Дастан заводундагы шектүү иштердин чети гана. Заводдун жериндеги көп кабаттуу үйдүн курулушу, заводдун менчиги болгон улам полигону улутташтырылбастан Шершовдон ири суммадагы каражатка сатып алынуусун каза келгенде көп булыктар ачыкка чыгары белгилүү. 1-май райондук соту жогорку кеңештин депутаты Аскарбек Шадиевди үй камагына алуу боюнча чечимин чыгарды. Бул маалыматты жогорку сот дагы тастыктаган. Аскарбек Шадиевдин үстүнөн кызмат абалынан кыянат пайдалануу беренеси менен кылмыш иши ачылган. Бул боюнча тергөө УКМКда жүрүп жатат. Маалыматтарга караганда ага айыбы сыртынан угузулган жана үй камагына алуу дагы сыртынан жүргүзүлдү. Себеби анын Кыргызстанда эмес экендигин жардамчысы буга чейин билдирип келет. Бирок эгер четке чыгып кетсе, өлкө чек арасын мыйзамсыз кесип өткөндүгү үчүн экинчи кылмыш иши козголот деген бүгүн Коопсуздук кеңешинин башчысы Дамирбек Сагынбаев. Ошондой эле чек ара кызматы дагы анын сыртка чыкпагандыгын айтып келет. Бүгүн 31-майда маалымат жыйынында Коопсуздук кеңештин катчысы Дамирбек Сагынбаев журналисттер менен болгон маалымат жыйынында Мелис Мырзахматов жана Өмүрбек Бабанов эртели кеч кармаларын билдирди. Учурда эки саясатчынын үстүнөн козголгон кылмыш иши боюнча тергөө иштери жүрүп жатат. Бабанов жана Мырзахматовдун күнөөлөрү тергөө органдары тарабынан далилденсе, алар жоопкерчиликке тартылат. Эртели кеч кармалып Кыргыз жерине алынып келинет деди Сагынбаев. Эсиңиздерде болсо 2010
2014-жылы Ош шаарынын мурдагы мэри Мелис Мырзахматовго кызматтык абалынан кыянаттык менен пайдалануу беренеси боюнча кылмыш иши козголгон. Мырзахматов өлкөдөн сыртка чыгып кетип, кайтып келе элек. Ош шаардык соту аны сыртынан 7 жылга соттогон. 2017-жылы президенттик шайлоодон кийин Өмүрбек Бабановго кылмыш иши ачылып, Бабанов дагы өлкөдөн чыгып кеткен бойдон кайтып келбей жүрөт. Бишкек шаардык кеңешинин депутаттары бүгүн кечээ каршы добуш берген маселеге кайрадан кайтып келишти. Тагыраагы бүгүн депутат Валентина Лесниченконун сунушу менен Кыргызстандагы Кытай Эл Республикасынын элчилиги убактылуу ээлеп турган 3 гектар жерди элчиликке 49 жылга энчилеп берүүгө макул болушту. Кечээ 2 сессияда белгилүү болгондой, Бишкектин түштүк магистрал жана Тынчтык проспектисинин боюнда жайгашкан жер тилкесинин ордуна эми Кытайдагы кыргыз элчилиги Бейжинден 25 сотық жерге 49 жылға ээ болот жана кытайлыктар ал жерге $9 миллион тегерегинде дипломаттар үчүн кеңсе жана турак жай куруп берери убадаланган. Мына ушуну менен бүгүнкү чыгарылышыбыз соңуна чыгат. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча сак саламатта туруңуздар.